Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер. Эне тилинен кезектеги онлайн сабагыбызды баштайбыз. Сабакка даярсыңарбы? Китеп дептериңерди алып, бардыгыбыз даярданабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын өтө турган темасы багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм. Темага жакшы түшүнүү максатында кадимки эле онлайн сабагында пайдаланып жүргөн алтын эрежелерди сактап алабыз. Сабактын максаты менен таанышабыз. Биринчи, студенттер багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм жана анын түрлөрү тууралуу түшүнүккө ээ болушат. Экинчи, теманы түшүнүү менен өз билимдерин өркүндөтүшөт, дүйнө таанымдарын, ой жүгүртүүлөрүн, чыгармачылыктарын өнүктүрүшөт. Үчүнчү, эне тилинде таза, так жана көркөмдүү сүйлөөгө, өз алдынча иштөөгө тарбияланышат. Мына ушул максаттарга жетүү үчүн жана бүгүнкү сабагыбызды жакшы түшүнүү үчүн алгач жагымдуу маанай тартуулап алалы. Үй тапшырмасына төмөндөгү суроолорго жооп бергиле. Биринчи, тең байланыштагы татаал сүйлөм тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн байланышуу жолдоруна карай кандай болуп бөлүнөт? Экинчи, байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн кандай түрлөрү бар? Үчүнчү, байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөмгө кандай тыныш белгилер коюлат? Төртүнчү, байламталуу тең байланыштагы татаал сүйлөм деген эмне? Анын тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр кандай байламталар аркылуу байланышат? Бешинчи, байламталуу тең байланыштагы татаал сүйлөмгө кандай тыныш белгилер коюлат? Бүгүн багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм жөнүндө таанышабыз. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн бири экинчисине көз каранды же багыныңкы абалда болот. Багынып турган сүйлөм ойдун тыянагын билдире албай, экинчи сүйлөмгө маани жагынан көз каранды болуп, экөө бириккенде гана белгилүү тыянакка келет. Мисалы, 100 сомуң болгончо 100 досуң болсун. Эгерде 100 сомуң болгончо деген биринчи жөнөкөй сүйлөмдү бөлүп алып чекит белгисин кое албайбыз биз, себеби ой толук бүткөн жок, толук сүйлөмдүк мааниге ээ болгон жок. Ошондуктан экинчи 100 досуң болсун деген сүйлөм аркылуу гана сүйлөм багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм болуп жатат. Татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн бири экинчисине маани жана грамматикалык жактан баш ийип, анын ар түрдүү кырдаалын билгизип, бүтүн бир ойду түшүндүргөн сүйлөм багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм деп аталат. Мисалы, асмандан жамгыр төгүлсө, жердин көркү ачылат. Эмне болсо жердин көркү ачылат? Асмандан жамгыр төгүлсө. Экинчи мисал, күн аркан бою көтөрүлгөндө, жылкылар көк жашыл бетке жайылып чыкты. Качан жылкылар көк жашыл бетке жайылып чыкты? Күн аркан бою көтөрүлгөндө. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр баш сүйлөм жана багыныңкы сүйлөм болуп экиге бөлүнөт. Баш сүйлөм деп татаал сүйлөмдүн тутумунда туруп ойдун натыйжасын билдирген сүйлөмдү айтабыз. Ал эми багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмдөгү ойдун ар түрдүү кырдаалын билдирет. Ошондуктан багыныңкы сүйлөм деп аталат. Мисал келтирели. Баласы акылдуу чыкса, адам Таалайдын тактысында отургандай кубанат. Эмне болсо адам Таалайдын тактысында отургандай кубанат? Баласы акылдуу чыкса. Мында баласы акылдуу чыкса деген сүйлөм багыныңкы сүйлөм, ойду толук бүтүрө алган жок. Ал эми адам Таалайдын тактысында отургандай кубанат деген сүйлөм баш сүйлөм. Бул багыныңкы сүйлөмдөгү ойду жыйынтыктады. Баш сүйлөм менен багыныңкы сүйлөм ар түрдүү жолдор аркылуу байланышат. Көбүнчө негизинен атооштуктар, чакчылдар, шарттуу ыңгайдын саа мүчөсү жана айрым бир байламталар аркылуу байланышат. Биринчи, атооштуктар аркылуу байланышат. Мисал келтиребиз. Биз ашуунун белине чыга бергенде кар аралаш жамгыр жаады. Качан кар аралаш жамгыр жаады? Биз ашуунун белине чыга бергенде. Бул жерде чыга бергенде деген сөздөгү бергенде дегенде кан мүчөсү уюштуруп жатат, атооштук мүчөсү. Экинчи, чакчылдар аркылуу. Тамагы кысылып,
Карыя муунуп кетти. Кантип карыя муунуп кетти? Тамагы кысылып. Кысылып деген сөздөгү ып мүчөсү чакчылды уюштуруучу мүчө. Үчүнчү, шарттуу ыңгайдын саа мүчөсү аркылуу. Жазында жамгыр көп жааса, эгиндин түшүмү мол болот. Эмне болсо эгиндин түшүмү мол болот? Жазында жамгыр көп жааса. Жааса деген сөздөгү саа мүчөсү аркылуу уюштуруп атат. Төртүнчү, дагы өтө сейрек учурда бирок байламталар аркылуу. Мисалы, борбаш канча кыраан болсо да, боз торгойчолук алы жок. Эмне болсо да, боз торгойчолук алы жок, борбаш канча кыраан болсо да. Бул жерде да деген байламта аркылуу байланышып турат. Багыныңкы сүйлөмдүн төмөндөгүдөй түрлөрү бар. Мезгил, шарттуу, себеп, карама каршы, максат, сан өлчөм, орун, салыштырма жана сыпат багыныңкы сүйлөмдөр. Багыныңкы сүйлөмдөрдүн ар бир түрүнө токтолобуз. Мезгил багыныңкы сүйлөм. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумунда туруп, баш сүйлөмдө айтылып жаткан ойдун болуп өткөн, болуп жаткан жана боло турган мезгилин билдирип, качан, кайсы убакта, качантан бери, качанга чейин деген суроолорго жооп берген сүйлөмдөр мезгил багыныңкы сүйлөм деп аталат. Мисалы, Күлүйпа үйгө чуркап кирип барганда, Кутман кутургандай жулунуп жаткан экен. Качан Кутман кутургандай жулунуп жаткан экен? Күлүйпа үйгө чуркап кирип барганда. Демек, Кутмандын жулунуп жаткан мезгилин көрсөтүп турат. Шарттуу багыныңкы сүйлөм. Баш сүйлөмдө айтылып жаткан ойдун орундалышынын же орундалбай калышынын кандайдыр бир шартын билдирип, эмне болсо, эмне кылса, кандай болгондо, кантсе деген суроолорго жооп берген багыныңкы сүйлөм шарттуу багыныңкы сүйлөм деп аталат. Мисалы, бир уйдун мүйүзү сынса, миң уйдун мүйүзү зыркырайт. Эмне болсо миң уйдун мүйүзү зыркырайт? Бир уйдун мүйүзү сынса. Демек, бул сүйлөмдө бир уйдун мүйүзүнүн сынышы миң уйдун мүйүзүнүн зыркырашына шарт болуп жатат. Себеп багыныңкы сүйлөм. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумунда туруп, баш сүйлөмдөгү айтылуучу ойдун себебин билдирип, эмнеликтен, эмне үчүн, эмне себептен деген суроолорго жооп берген сүйлөм себеп багыныңкы сүйлөм деп аталат. Мисалы, Динар жыйналышка келбей калгандыктан классташтары анын үйүнө барышты. Эмнеликтен классташтары анын үйүнө барышты? Динар жыйналышка келбей калгандыктан. Классташтары Динардын үйүнө барышы Динардын жыйналышка келбей калгандыгынын себебин көрсөтүп турат. Карама каршы багыныңкы сүйлөм. Багыныңкы сүйлөм өзүнүн мааниси боюнча баш сүйлөмгө карата кайчы мааниде келип, эмне болсо да, эмне кылбаса да, кантсе да, эмне кылганы менен деген суроолорго жооп берген сүйлөм карама каршы багыныңкы сүйлөм деп аталат. Мисалы, Кычандын жүрөгүн төпөйүл басканы менен көңүлү сергек. Эмне болгону менен Кычандын көңүлү сергек? Жүрөгүн төпөйүл басканы менен. Багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмгө карата карама каршы мааниде айтылды. Максат багыныңкы сүйлөм. Баш сүйлөмдөгү ойдун аткарылыш максатын билгизип, эмнеге, эмне үчүн, эмне максат менен деген суроолорго жооп берген сүйлөм максат багыныңкы сүйлөм деп аталат. Мисалы, Танабай чорону көрмөкчү болуп, аял экөө атайын тоодон түшүп келишти. Эмне үчүн аял экөө атайын тоодон түшүп келишти? Чорону көрмөкчү болуп. Бул сүйлөмдө негизги максат Танабайдын чорону көрмөкчү болуп келгендиги. Сан өлчөм багыныңкы сүйлөм. Баш сүйлөмдөгү ойдун көлөм, сан, даража өлчөмдөрүн билдирүү үчүн колдонулуп, эмне болсо, канча болсо, эмне кылган сайын деген суроолорго жооп берген сүйлөм сан өлчөм багыныңкы сүйлөм деп аталат. Ал ошончо, ошончолук, ушунча, ушунчалык, канча, канчалык деген сөздөр аркылуу уюшулат. Мисалы, адам канчалык көп окуса, ал ошончолук көптү билет. Эмне болсо адам ошончолук көптү билет? Канчалык көп окуса. Орун багыныңкы сүйлөм. Баш сүйлөмдөгү ойдун ордун билгизип, кайда, кайдан, каерде, кайсы жерден деген суроолорго жооп берген сүйлөм орун багыныңкы сүйлөм деп аталат. Мисалы, билим кайда болсо, өнөр да ошол жерде. Өнөр каерде? Билим кайда болсо. Демек, өнөрдүн каерде экен ордун көрсөтүп жатат. Салыштырма багыныңкы сүйлөм. Баш сүйлөмдөгү айтылуучу ойго карата
Багыныңкы сүйлөмдөгү кыймыл-аракет, окуя же кубулуш салыштырылып айтылып, кандай, эмне болгон сыяктуу, эмне болгондой деген суроолорго жооп берген сүйлөм салыштырма багыныңкы сүйлөм деп аталат. Мисалы, сабалап турган мөндүр тып басылгандай, бөлмө ичи бир тынымга тынчый түштү. Эмне болгондой бөлмө ичи бир тынымга тынчый түштү? Сабалап турган мөндүр тып басылгандай. Карагыла, бөлмөнүн ичиндеги тынчтык мөндүрдүн сабалап турганына салыштырылды. Сыпат багыныңкы сүйлөм. Баш сүйлөмдөгү окуянын, кыймыл-аракеттин кантип же кандайча аткарылыш мүнөзүн билдирип, кантип, кандайча, кандай деген суроолорго жооп берген сүйлөм сыпат багыныңкы сүйлөм деп аталат. Мисалы, көздөрү чырактай жайнап, жүздөрүнөн нур төгүлөт. Кантип жүздөрүнөн нур төгүлөт? Көздөрү чырактай жайнап. Демек, жүздөрүнөн нур төгүлүп турганга көздүн чырактай жайнагандыгы салыштырылып, сыпатталып көрсөтүлүп жатат. Баш жана багыныңкы сүйлөмдөрдүн орун тартиби менен таанышабыз. Биринчи, баш сүйлөм багыныңкы сүйлөмдүн маани жагынан өзүнө багындырып, аны жыйынтыктайт. Мына ушул өзгөчөлүккө байланыштуу баш сүйлөм багыныңкы сүйлөмдөн кийин, ал эми багыныңкы сүйлөм андан мурун орун алат. Мисалы, энеден кандай тарбия көрсө, балада ошондой болот. Бул жерде энеден кандай тарбия көрсө деген багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмдөн мурда келди. Балада ошондой болот деген баш сүйлөм багыныңкы сүйлөмдөн кийин келди. Экинчи, стилдик максатка ылайык багыныңкы сүйлөмдөгү айтылуучу ойго атайын басым түшүрүп, ага угуучунун көңүлүн буруу үчүн багыныңкы сүйлөмдүн баш сүйлөмгө карата алган түз орун тартиби өзгөрүп кетиши мүмкүн. Мисалы, чече сүйлөйт чечендер эл чогулган жерлерде. Бул сүйлөмдө чече сүйлөйт чечендер деген баш сүйлөм багыныңкы сүйлөмдөн мурун орун алды. Ал эми багыныңкы сүйлөм эл чогулган жерлерде баш сүйлөмдөн кийин орун алды. Баш жана багыныңкы сүйлөмдөрдүн түз орун тартибинин мындай өзгөрүшү ыр түзүлүшүндөгү сүйлөмдөргө көбүрөөк мүнөздүү келет. Мисалы, Абышка аргасыздан жалгыз калды, өзүнөн жалгыз уулу мурун кетип. Бул сүйлөмдө Абышка аргасыздан жалгыз калды баш сүйлөм багыныңкы сүйлөмдөн мурда келди. Ал эми багыныңкы сүйлөм өзүнөн жалгыз уулу мурун кетип, баш сүйлөмдөн кийин жайланышты. Көбүнчө түз орун тартибинде келбей калган учур биздин сүйлөө кебибизде аз учурайт. Сабакты бышыктайбыз төмөндөгү суроолор аркылуу. Биринчи, кандай сүйлөмдү багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм дейбиз? Экинчи, баш жана багыныңкы сүйлөмдөр бири-биринен грамматикалык жана маанилик жактан кандайча айырмаланышат? Үчүнчү, багыныңкы сүйлөмдөр баш сүйлөм менен болгон маанилик катышына карата кандай түрлөргө бөлүнөт? Төртүнчү, багыныңкы сүйлөмдүн түрлөрүнүн баш сүйлөм менен тутумдашуу жолдорун мисалдар келтирүү менен айтып бергиле. Бешинчи, кыргыз тилинде баш жана багыныңкы сүйлөмдөрдүн түз орун тартиби кандай? Алтынчы, алардын түз орун тартибинин өзгөрүшү кандай принциптерге негизделет? Үйгө тапшырмалабыз. Багыныңкы сүйлөмдөрдүн баш сүйлөмгө карата орун алышынын ар бир түрүнө экиден мисал жазгыла. Мүмкүн болгондорун орундук багыттары боюнча өзгөртүп, кайрадан түзгүлө. Жана ал өзгөрүүлөрдөгү стилдик бөтөнчөлүктөрдү түшүндүргүлө. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.